Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз. Тамада Эрнест Бөрүбаев министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Тамада Эрнест Бөрүбаев эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин коомдук кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Тамада өзүнүн Facebook'тагы баракчасынан билдирди. Бүгүн министр Улукбек Кочкоров агабыз чакырып, ардак грамота тапшырды жана бул жумушуңду токтотпо деп министрдин коомдук кеңешчиси деген күбөлүк тапшырды. Улукбек ага, сизге чоң рахмат. Мен үчүн күтүлбөгөн сыйлык болду, кубанычтамын. Апам жана мен ыктыярдуу топтун биринчи сыйлыгы деп жазып чыкты Эрнест Бөрүбаев. Белгилей кетсек, Эрнест Бөрүбаев учурда Кыргызстандагы болуп жаткан кырдаалдан улам өлкөдө карантиндин жарыялаганына байланыштуу күнүмдүк жашоосунда кыйналып, муктаж болуп жаткан адамдарга жардам берип келет. Булак элдик медиа. Темирлан Султанбеков. Кадыр Атамбаев мага бычак сайды деген маалымат жалган. Кадыр Атамбаев мага бычак сайды деген маалымат жалган. Бул тууралуу КСДПнын мүчөсү Темирлан Султанбеков өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Расмий айтып коеюн, айрым сайттарда жана соц тармактарда тарап жаткан маалымат жалган. Буга акылы ордунда бар эч бир адам ишенбейт. Ким муну ойлоп тапканын жана кандай максатты көздөгөнүн дагы билбеймин деп жазат Султанбеков. Биз болуп көрбөгөндөй доспуз жана күчтүүбүз деп кошумчалады. Белгилей кетсек, буга чейин Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Тамирлан Султанбековдун колуна бычак сайды деген маалыматтар чыккан. Булак элдик медиа. Чаткалда сөөк коюу учурунда адамдар массалык коронавирус жугузган. Чаткалда коронавирус боюнча эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында 7 майга карата Жалал Абад облусунун Чаткал районунда коронавирус жуктуруунун 16 учуру катталган. Алардын ичинен 13 адам сөөк коюу учурунда жуктуруп алган. Алыскы райондо маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өткөн. Ал жакка Бишкектен адамдар барган. Арасында коронавирус менен ооругандар бар болгон. Ушинтип тарап кеткен. Бир себептен 13 адам коронавирус жуктуруп алган деп белгиледи Үсөнбаев. Учурда бардык байланышта болгон адамдар көзөмөлгө алынды. Булак элдик медиа. Бүтүрүүчүлөр паспортты кантип алып жатышат? МККнын түшүндүрмөсү. Эпидемиялык кырдаалда бүтүрүүчүлөргө документ апрель айынын башында берилип баштаган. Паспорттар 21 майга чейин толук таратылып бүтөөрү айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул жылы бүтүрүүчүлөргө паспорт кантип берилип жатканын түшүндүрүп берди. Маалыматка ылайык, эпидемиялык кырдаалда бүтүрүүчүлөргө документ апрель айынын башында берилип баштаган. Паспорттар 21 майга чейин толук таратылып бүтмөкчү. Документ биринчи кезекте бүтүрүүчүлөр июндун аягындагы жалпы республикалык тестирлөөгө катышып калуусу үчүн таратылууда. Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан даярдалган тизмеге ылайык, өлкөдө 4500 бүтүрүүчү паспорт менен камсыз болушу керек. Каттоо кызматынын мобилдик топтору анкета толтуруу үчүн жергиликтүү бийлик органдары менен кеңешип, айыл өкмөт мектептерге барышат. Ал жактан алдын ала түзүлгөн тизме жана график боюнча санитардык талаптардын баарын сактап, бүтүрүүчүлөр менен жолугушууда. Документ даяр болгон соң аны окуучулар жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборлорунан алып жатышат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда паспорт 16 жашка чыккандан кийин бериле баштайт. Булак Спутник KG. Бишкекте 1-2 жуманын ичинде коронавирустун экинчи толкуну жүрүшү мүмкүн. Бишкекте 1-2 жуманын ичинде коронавирустун экинчи толкуну жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, эгерде жагдай ушундай нукта боло турган болсо, адамдардын жана транспорттук кыймылга кайрадан чектөө коюлат. Эгер шаардыктар эрежелерди сактабаса, 1-2 жуманын ичинде вирустун экинчи толкунуна кабылышыбыз мүмкүн. Анда кайрадан кыймылды чектөөгө туура келет. Мен дагы бир ирет баарыңарды коопсуздук эрежелерин, обочолонуу принциптерин, аралыкты сактоого чакырам, деди Үсөнбаев. Ушуну менен республика боюнча 614 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Ал эми жалпы саны 871 жетти. Оорудан 12 киши көз жумканы маалым. Булак Ринг KG. Бишкекте коронавирустан улам канча адам жумушсуз калганы айтылды. Бишкек шаарына өзгөчө абал 25 мартта киргизилген. Мындай режим 10 майга чейин улантылат. Бул учурда көп тармактар ишин токтотту. Өзгөчө абал режими киргенден кийин Борбор калаада 154.784 адам убактылуу жумушсуз калды. Бул туурасында Бишкектин вице-мэри Алмаз Бакетаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында, коронавирус кооптуулугунан улам калаадагы 71.531 чарбалык субъект ишин токтоткон. Ал эми азыркы тапта алардын 3.836сы ишин кайрадан жандантты.
Алдын ала маалыматтарга ылайык мында 83.280 адам иштейт. Белгилей кетсек, өзгөчө абал режими Бишкек шаарына 25 мартта киргизилген. Андан кийин мөөнөтү 2 жолу узартылып, 10 майга чейин деп белгиленди. 1 майдан тарта ишкерликтин айрым түрлөрүнө уруксат берилген. Булак Спутник KG. Коронавирус жайкысын кантип жайылат? Вирусологдун божомолу. Джон Хопкинс институтунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктургандардын саны 3.769.150-ге жетти. Коронавирус инфекциясынын жайылышы жай мезгилине басаңдай түшөт. Бул тууралуу Известия басылмасы медицина илимдеринин доктору профессор Анатолий Альштейнге шилтеме берип жазды. Адистин айтымында, жайкысын адамдын иммунитети башка мезгилдерге салыштырмалуу күчтүү болот. Бул жайында күндүн нуру ооруп калгандардын ичиндеги вирусту жок кылып жиберет дегенден кабар бербейт. Албетте, мындай болушу мүмкүн дагы эмес. Болгону жай мезгилинде адамдардын иммунитети күчтүү болот. Ошондой эле адамдар кыштагыдай бир жерге көп топтолбой, бири-биринен оолагыраак жүрүшөт, деди вирусолог. Анын айтымында, медиктер жайында эпидемия басаңдайт деп чоң үмүт артып жатышат. Булак Спутник KG. Автобус жалдап жолго чыкпагыла. Аскат Алиев Россиядагы мигранттарга кайрылды. Ички иштер министрлигинин өкүлү азыр көпчүлүгү симптому жок ооруп, вирусту ташып жүрүүчү болгондуктан Кыргызстанга келгенден кийин жакындарына жугузуп, кырдаал дагы оорулошо турганын айтты. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлү Аскат Алиев мекендештерге кайрылып, ар кандай чагымчыл аракеттерден оолак болууга чакырды. Анын айтымында, Россияда бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллионго жакын кыргыз, миллиондон ашуун тажик, 3 миллионго жакын өзбек мигранттары бар. Учурда баары эле эртең кырдаал жакшы болуп кетер деген үмүт менен отурат. Өзбекстан карантиндин башталганда коопсуздук үчүн деп Россиядагы эмгек мигранттарын алып кетмей турганын расмий айткан. Бүгүнкү күндө мигранттарга оор жагдай түзүлгөнүн баарыбыз көрүп турабыз. Коңшу өлкөлөрдүн жарандары элчиликтин эшигин тепкилип, бийликти сөгүп, алып кеткиле дегенин көрбөйсүң. Кыргыз элчилигинде ыкчам штаб түзүлүп, кыргыз диаспорасынын активисттери менен биргеликте кыйналган мекендештерге ар тараптуу жардам көрсөтүлөт, деди Алиев. Ошол эле учурда чек ара ачылганы туурасында жалган маалымат тарап, Кыргызстанга кете тургандардын тизмесин түзгөндөр болгонун белгилейт. Жердештер айтканды укпай топтошуп автобус жалдап чек арага бара жатышат. Эми дагы канча күн кыйналып талаада жатары белгисиз. Эртеңден баштап мына бийлик карабай койду, талаада калдык деген видео кайрылууларды көрө баштайсыздар. Мекенге кетүүнү каалаган 100 000 деген мекендештер бар, бирок баары эле ушундай ээн баштык кыла берсе, ооруну жеңе албайбыз. Карантиндин ар бир күнү миллиондогон чыгашага алып келүүдө. Ансыз да кыйналып турган мамлекетибиз такыр эле тура албай калат го, деп кайрылды Ички иштер министрлигинин өкүлү. Ошондой эле ал азыр көпчүлүгү симптому жок ооруп, вирусту ташып жүрүүчү болбой жатканын айтты. Үйгө барганда тууган, кошуна, жакындарына жугуза берсе, оору токтобой, эртең мамлекетибиздин келечеги эмне болот? Эртерээк ушул илдетти жеңип, жакшы жашоого кайталы десек, кырдаалды туура түшүнүшүбүз керек. Бир тууган бордоштор, деп сөзүн жыйынтыктады Алиев. Белгилей кетсек, бүгүн Оренбургда турган 541 кыргызстандык 10 автобус менен Бишкекке алып келинди. Кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосунда жетишилген келишимге ылайык, Казакстан мекендештеринин бир жолу гана өтүүсүнө уруксат берген. Бул каттам уюштурулуп жаткан чакта Казакстан чек арасын ачыптыр, автобус менен кетүүгө болот экен деген билдирүүлөр тарап кеткен. Булак Спутник KG. Ошолор айта берсин, Сыймык Жапакеев эмне үчүн Матраимов жөнүндө айтпай турганын айтты. Силерге кайрылам. Колдооңорго 1000 мертеден рахмат. Рахмат достор, ойгонгула. Бул биздин келечек, бул деген балдардын келечеги. Эртең балдарга эмне деп жооп бересиңер? Балдарыбыз каякта окуйт? Ушундай билимди окуйбу? Ушундай балдарыбызда маңкурт болобу? Кыргыз эл, биз маңкурт эл эмеспиз. Бизди саясатчылар маңкурт кылды. Достор, баарын айтып берейин. Силер только мага мен алкаш, наркоман эме дебей, бизди калмактабай тургулачы, баарыңар бир точкага ургулачы, бир эле точка, мына бир эле точкага уруп туралчы. Мына Канат Хасанов айтып атат, Максат Мамутканов, Аскат Осмонов дагы жүздөгөн Кыргызстанда блогерлер чыгып айтып атышат. Мындай телефонун коюп алып, урматтуу элим, жерим, биз шорду эл кылып коюшту. Бизди деген ушул СССРден СССР кулаганда эле Акаев келди. Ушу Акаев эчтеге бок билбеген бир академик, бул бир физик келди дагы. Келгенде ушу Жумалиев, Муралиев деген угуп алсаңар, Жумалиев, Муралиевтер булардын завод склады болду да. Ой, бүт сатышты, бүт. Ушул коррупцияны Акаев ушундайынан
коррупционный эме түзүп кетти. Ушул Кыргызстанды Акаев эле бир 5 жолу конституциясын изнасиловал, грубо говоря. Ушул конституцияда биздин укугубуз такыр корголбой келет. Урматтуу достор, силерге бир кайрылып коеюн. Мына ушул давайте только по коррупции. Азыр Жумалиевдин түгүнө жетелик. Жумалиев, Муралиев, жанакы мен Facebook страничкамда карагыла, кимдин сүрөттөрү турат. Баарын айтпай эле коеюн. Мисалы Сарпашев Жумалиевден эч бир кем калышпаган киши. Бул Сарпашев деген Майрам Акаеванын Тойчубек Касымов деген Жолчубек деп коет. Ошол эмеге дагы чолпонтога эме сала коюп Жолчубек болуп калган. Ошонун күйөө баласы. Анан бул министр болду, эмне гана болгон жок. Мына жана Сарпашев жөнүндө айттым. Бүт паспорттун ичинде кыргыз деген графаны, орус деген улуттук графаны алып салышты, сатканга жеңил экен. Ошонун маалында 1000 деген паспорт сатылып кетти деп Instagram, Facebooktарда жүрдү эле. Ким эмне болду? Эчтеке болгон жок. Булардын баарын жүздөн үйү бар ушундай миллиардерлер. Сарпашев миллиардер, Шадиев миллиардер, Муралиев миллиардер. Ушулардын баарын талкалайлы достор, бир бололук достор. Азыр баарын айтып берем. Мисалы баягы күнү Райым жөнүндө айтып берейин. Мына Райым дейт. Эмне эле сыймык сен Райымды айтпайсың дейт. Эмне эле Райымды айтпайсың дейт. Мен Райымга айтмак турмак эки жолу Волконскийлердин эмесине баргам. Митингине барып катышканбыз, балдар болуп, ушул эле балдар болуп катышып келгенбиз барып эки жолу. Мен эмнеге Райымды айтпайсың дейт. Райымды менден жакшы Али Токтохунов айтып атат. Ошо Али Токтохуновго жардам бергиле. Ушундай эле Райым десеңер. Райымды мен Али Токтохуновдон жакшы билбейм. Билген киши целый Азаттык, Клоп Кежи эмелер айтат. Ошолор айта берсин. Мен эчтеке мындай билем, $700 миллион вывод болгонун билем. Ушундай эле билем, силердей эле билем. Райым жөнүндө мен мындан бир жарым жыл мурун айткам, личный страничкама карагыла. Райымды токтоткула достор. Азыр мындайда мен Райымдын кишиси эмесмин, Бакиевдин кишиси эмесмин, Келдибековдун кишиси эмесмин. Мисалы мына Келдибеков, силердин оюңарга койсо, Келдибеков символ коррупция. Эгерде ушуну толук жакшы текшерип келсе, наоборот грамота бергенге туура келип калат достор. Просто булар жаман киши деп коюшкан, ошонун жаман киши болуп калышкан, бүттү. Бул кара пиар кетет. Мен эч кимдин киши эмес, мен артында эч ким турбай эле. Мен артында чоң казаттын идеологиясы турат. Болгону партияда турбайт, кыймылда турбайт, чоң казаттын идеологиясы турат. Батырлар ойгонгула, чоң казатка аттангыла. Достор, Ратбек Санатбаев жөнүндө айтып берейин. Эмне эле Ратбек деп? Бул коррупциянын илдетинен өлгөн бала. Ратбек Санатбаев өзү бронзовый призер, көп да чемпион мирада болду, окшойт по молодежи, бүт баары болду. Бул Ратбек менен бир 5-6 жол сүйлөшүп, чай ичип, көп мындай момент болгон да. Ал да спортсмен, мен да спортсмен. Анан бул Ратбек эмне болуп өлдү? Айтып берейин. Бул жанакы 2005 жылы революция болот. Революциядан кийин Бермет Акаева бир жумадан учуп келип туруп, миллиардный капиталды ушуга жаздыртып коюптур. Ратбекке миллиардный акция бар, тигинин акциясы, мунун акциясы, недвижимое имущество, бир жумада эмнеге эмеси жетсе $1 миллиард чейин эмесин. Ошол Ратбектерге эметип салган, может өзүнө жазганбы, жаздырып салган дейт ошол. Силерде эч ким тийбейт, силер деген Кыргызстандын сүймөнчүлүгүсүңөр деп. Анан кийин ушул Ратбекте миллиардын состояние бар экенин билип, мафия ал кезде тигинин мафиясы, мунун мафия көп деме, мен бирөөнү айта албайм. Ошол муну талашып, акчасын талашып, анан өлтүрүп салышкан аягында. Ратбекти Рысбекке шылтап атышпайбы? Ал МОК болуш үчүн, МОК деген болгондо ошондо Международный олимпийский комитет ошону талашканда, ошондо өлтүрүп салган, өлтүрбөйт. Ратбекти пошел вон деп койсо эле кетип калмак Рысбекчи. Рысбек пошел барай деп койсо эле кетип калат. Рысбек менен ал кезде эч ким тирешчи эмес.
ошол Ратбекке ошондой жаздырып салып, эмнеге айттым бул убийствону? Это все из-за коррупции. Акаевых Ратбек өлүп атат. Анан могу фейктер жүрөт. Айланайын, уялбайсыңарбы? Фейктер. Мен бирөөнөн $1 алган эмесмин деп 5-нчи жолу айтылып атам. За границага барсам, пунктөрдө иштечүмүн, бир $10,000 чейин алган күндөр болду айына. Анан ошонун баарын мен дүйнө чолтканды билбейм. Могу квартирада турам ушуну мен. Анан бир 50 мамлекет көрүп, ошо пунктөрдүн акчасына көрүп салгам чыгып. Азыр бизнесим да жок, эчтекем жок. Мен үйдө китеп окуп эле отурам. Бир 5-6 жыл болду. Досторум да билет. Анан өкмөткө айтпайсыңбы дейт. Силерден биринчи жолу көрөт да Гончо. Мен өкмөттү мыкка калбайт деп эле келдим. Мыкка калбаган өкмөт эми Мухаммедова кетсеңиз. Маяктан азыр уже технический өкмөт келип, мына Сооронбай Шарипович, сизге деле кайрылабыз. Технический өкмөт келип, профессионал бир 10 бала келсе оңдоп коет. Кереги жок, 56 министерствонун, жогорку кеңештин баарын келип 10 бала оңдоп коет. Татынакай 3 айда оңдоп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Прокуратураны ишенсеңер, айтам, 3 айда $1 миллиард нал койдуруп турам. Мен ушундай соттошпой эле, моттошпой эле, барып туруп эле, текшерип туруп эле, комиссия түзбөй эле. Бир 50 олигарх камалмакта. Достор, силер биз олигарх дракондорго туруп алдык. Катуу туруп алдык. Дракон бул миллиардерлер, силер түшүнүп атасыңар? Миллионер деген чепуха. 1000 миллионер чогулса 999 миллион миллионер чогулса 1 миллиардер болот. Анан достор, биз деген бир нерсеге келелик, ойду баарын эметелик. Мына канча кишилер айтып атат, карагылачы, эч кимди укпагыла. Мисалы, Асхат Осмонов айтып атат. Мына туура замечание. Могу бир болгочу, бир бол партияга айтып атат. Бүт олигархический болуп кетти дейт. Ай, өзүңүз канча премьер-министр чолдум, Чудинов, бүт бар дейм силердечи. Акылбек Жапаров, Мыктыбек Абдулдаев биринчи из вас, биринчи турат. Бүт вождь каравана олигархов первый стоит. Мыктыбек Юсупович. Мен аны олигарх дебейм, акчасы деле андай эмес, просто айтам да, ушу уятта. Анан достор, бир нерсеге келелик. Ушуну ким билсе, Инстаграмга жөнөткүлө, тияка жөнөткүлө, бияка жөнөткүлө, баарына жөнөтүп салла. Эл ойгонсоңор, мен до конца айтып берем, оозуңар ачылып эле отуруп калат. Мен эч жака чыкпайм. Мени балдар Асхат Осмонов бүт бар запретили эшикке чыкпай деп. Бүт бар запретили, эшикке чыкпайм мен. Уш жерден эле туруп силер таламаңар, до конца прокурорский работник катары. Прокуратура деген забота деп которулат. Мен силерге нактап прокуратураны көрсөтүп берейин. Иштебей эле. Силер туура түшүнсөңөр, достор, мени чукуп эмне кыласыңар? Мен достатка өскөн баламын, эч жерде эчтеке жеген эмесмин. Мен да ушинтип атып прокуратураны куушкан. Эмне мурун прокуратура жүргөндө айтпайсың дейт. Мен рядовой болчумун, аны Байтемир деген олигарх бар. Ибраев Байтемир Карпекович деген мен жакшы билем. Кандай эле, азыр кандай экенин билем. Ошол олигарх генпрокурорго, олигарх ушу канча бүт генпрокурорун бар бизде олигархтар. Ошолорго суроо бергиле, Турсункуловдон бөлөгү. Ошолорго суроо бергиле баарына. Бүт баарына ошолорго суроо бергиле, бүт ошолор олигархтар. Достор, бөлүшүп койгула, бөлүшүп. Биз деген жаркын жашоодо жашагандар келеби? Бөлүшүп койгула, достор. Что это вам эме? Анан жанакындай сүйлөгүлө, Асхат Осмоновдай, моулар акмак эме деп айткыла. Биринчи Жумалиевди до конца бүтүрөлүк. Азыр Канат Хасанов, Максат Мамыков, Чоң Азат кыймылынын юристтери жазып атат арыз. Ошол жака барып кол койгула. Чоң Азаттын азыр эмесин жазып коем. Могу ботанический садтан өткөндө эле, могу Горкийде, Белинскийден кийин ботанический садтан өткөндөн кийин бир Мира деген эме турат. Мира деген китайский ресторан. Ошонун артынан Новосибирская 28 беле ушундай. Ошол жака баргыла, ээрчип алып баргыла. Биз деген бир турбасак качан турабыз? Азыр турбасак качан турабыз? Азыр деген мисалы ген прокурордун ордунда болсом, мен бүт баарына флажок коюп коймокмун. Бүт ушу 30 эменин бүт баарына флажок коюп, эч кимисин качырбай, анан баарын камаш керек эле. Баарын камасак Кытайдын карызынан, бүт Россиянын баарына 4-5 айда эле утулуп коебуз. Калган акчалардыкын чогултса, экономика
дуулдап кетти. Эч кимден сурабай бул олигархтарга рахмат деп коюш, ушунун баарын сактап бергениңерге рахмат. Эми бүттү, эл алдык деп коюшубуз керек. Достор, силер деген мындай жамандай бербегиле. Фейсбукка деген бир хернянын баарын чыгарбагылачы, пирожкиңерди коюп, гүлүңөрдү коюп, мынтпей. Азыр деген коррупция менен күрөш чумал. Барыңар чоң казатка аттангыла. Могу жанакы за эме деп, за поддержку Жумалиева дегендер бар, ошонун баарын өчүргүлө достор, өчүргүлө баарын. Силер туруп берсеңер, мага Жумалиев канча жолу эмелерин жөнөттү. Телефондорун угузуп коем керек болсо, канча жолу айланайын, сыймык эле тишпесинчи, болду, мен эчтеке сотко бербейм. Мен сотко бергиле, до конца калчылдатабыз силерди. Акылбек Жапаров, сиз дагы ваш очередь. Жумалиевди айттым. Муралиев, ждите нас, чоң казата, ждите. Шадиев, акмаксың, сволочсың, 2 миллиард долларын урдап алып Кыргызстандан качып кетти. Ушу Шадиевди каргагыла достор, каргабай бергиле. Судебный решение да бар, бүт бары бар. Анан таможняда Адамкул деген бар. Ошону да каргагыла, ушулар ушунун баарын жешкен. Ошол Адамкул, Райым миллионду миллион кылган Адамкулду Адамкул кылган Атамбаев. Ушул бүт бары Атамбаев менен Акаев, бул эки балия болгон Кыргызстанда. Бирөө Акаев, бирөө Атамбаев. Атамбаев ушунун баарын өлтүргөн, ушу бүт водителине 7 жыл башкарткан. Бүт телохранителин баары эметкен. Ай, тетиги Атамбаев өлтүргөн. Ну, мейли Атамбаевга тишпегиле. Азыр эм лежачего не бьют, тишпегиле. Просто түшүндүрүп койдум силерге. Достор, мен эмне прокурор турган, менден сурабагыла, мен рядовой болгом, следователь по особо важным делам. Менде өзүмдө канча иш бар, андан колум бошотчу эмес. Силер ушу бүт генеральный прокурордон сурагыла. Бүт мына азыр айттым. Эменин түгүнө жетелик ушул. Канча кишинин атасын атасам, ушунун түгүнө жетебиз, Кудай буйрса, достор. Давайте, держитесь. Не падайте духом. Мисалы, коррупция үчүн көрүңөрбү? Ратбекке окшогон балдар өлүп кетет. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз дагы башыбызды мындай койдук. Эртең атып кетсе таң албагыла. Ошон үчүн баарыңар туругула. Сотко берем дейт, элди берсин сотко. Баарыбыз туруп өпкөсүн үзөлүп. Анан могу өкмөт тууралуу айтып кетебиз. Өкмөт өтө шалаак иштеп атасыңар. Мухаммедова, сиз менеджер эмессиз да, мен сизди өкөс абдан жакшы билем го. Бошотуңуз орнуңузду. Сооронбай Шариповичти уят кылдыңыз. 3 жылдан бери бир мыкка калган жоксуз. 1 миллион доллар, 10 миллион доллардын инвестициясын алып келе албай койдуңар. Мирзиёев, Аксакал ошол кезде 250-300 миллиард доллардын инвестициясына кол коюшуп келди. Мирзиёев, Аксакалга дагы аябай соболезнование айтабыз. Канча киши өлүп кетти, канча киши суусуз калды. Достор, кырсыктан Кудай сактасын, айтат, бириккиле, баарыңар бириккиле. Чоң казат деген идеология, Манас атабыздын түзгөн чоң казатына бириккиле. Ушунун баарын ким колунан келсе WhatsApp'тан жымайт этип туруп ыргытып ийгиле, YouTube'га чыгаргыла, телевиденияга чыгаргыла, тияка чыгаргыла, бияка чыгаргыла. Давайте.